Садыр Жапаров Матраимов акчасын күнүнө төгүп жатат. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мамлекетке төлөөгө милдеттендирилген 2 миллиард сомду күнүнө төгүп жатат. Бул тууралуу 3-ноябрда регион телеканалына курган маегинде президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров билдирди. Жапаров Матраимовдун ишине байланыштуу тергөө жаңыдан гана башталып жатканын айтып, аны камакка албоо тууралуу чечим саясий мүнөздө болгонун билдирди. Ал паспортун алмаштырып, Матраимов деген фамилияны Исмаилов деп которуп алып, Дубайга учуп кеткени жатыптыр деп УКМКнын кызматкерлери кармап келген экен. 6 саат сурак берди. Саясий иш болгондуктан мага кабарлашты. Камап койсок бир тыйын өндүрө албайт элек, кеңешип макул төксүн деп саясий чечимге келдик. 2 миллиард сомду ноябрдын аягына чейин төгүп бере турган болду. Үй камагына чыгардык. Кармалган күнү эле 70 же 80 миллион. Азыр эсимде жок, төгүп берген. Азыр күнүнө төгүп жатат. Тергөө жаңыдан башталып жатат. Дагы кандай мүлкү эсептери чыгат көрөбүз деди. Булак Азаттык. Сокулукта белгисиз адам элди кубалап биринин башын жара чапты. Темир менен көчөдөгүлөргө тап берип, бир жаранды башка чапкан шектүү изделип жатат. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Окуя Сокулук районундагы Манас аэропортуна кеткен жолдо болгон. Видео байкоого түшүп калган кадрлар соц тармактарга жана Короче Telegram каналына жарыяланды. Видеодон белгисиз киши колуна темир кармап алып, көчөдө жүргөндөргө тап берип жатканын көрүүгө болот. Ал ошол жердегилердин биринин башын жарып салган. Жабырлануучу ооруканага жеткирилген. Бул боюнча кабар милицияга кечээ саат 20:00 түшкөн. Тартип сакчылары жерине барып кишини таппай калган. Учурда бейбаштык фактысы боюнча иш козголду. Булак Спутник KG. АКШнын 15тен ашуун штатында ким алдыга чыкканы белгилүү болууда. АКШдагы негизги маалымат каражаттары кеминде 15 штаттагы добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыгын жарыялашты. Ага ылайык ушул сааттарда республикачылардын талапкери президент Дональд Трамп шайлоочулар коллегиясынын 63 мүчөсүнүн добушуна ээ болууда. Демократтардын талапкери мурдагы вице-президент Джо Байден шайлоочулар коллегиясындагы 74 добушту топтогону кабарланууда. Өлкө боюнча шайлоочулар коллегиясындагы 538 добуштун кеминде 270-ине ээ болгон талапкер жеңүүчү болуп табылат. Азырынча бир топ штатта добуштардын баары саналып бүтө элек. Бул жолу АКШда коронавирус пандемиясынан улам 100 миллиондой шайлоочу алдын ала добуш беришти. Булак Азаттык.